Бул теманы ачып берүү үчүн, линиясын тургузуу үчүн биринчи өкмөт башчы чакырылат. Сизге берилген убакыт 6 минут. Биринчи жана акыркы минуттарда суроо берилбейт. Сиздин биринчи сөзүңүздө минутуңуз башталат. Именно açık sözle getirdiğinizde adam zaten yok diyor. Adam diyor bu radikal ne olsa yok bu şeyin cevabında adam olarak altında bu şeyde. Misal için men окружением бар. Мен misal için çağırmadığa, tuvaletке барам, бактарыктарга барам. Бул ошолор менен кошулуп бир адам заты пайда болот деп. Бул жерде башкасында окружение болот деп. Эми турамыз багыт менен көчөдө кандай болот деп. Турамыз багытта деп атканда кандайдыр бир нерсе жасын берет деп бул жерде. Эгерде туура багытта качан өсөт, качан эки жакка тең, мисалы көз менен алып кабыл аткан болсок, сөз аткан болсок, сизге да мага да пайда тие турган болсо, бул туура багытта кетет дегендей болот. Эгерде сизге зыян мага пайда боло турган болсо, бул терс натыйжага алып келет нерсе айтабыз. Эми идеясы биз эки палата тең, бул негизги адамдын максаты эмне деп атасыз да, бул жерде адамзаттын негизги максаты бул бактылыкта жашоо деп атасыз, бактылыкка умтулуу болот деп атасыз да бул жерде. Эми бул жакта дагы технология болобу, медицина болобу, баардыгынан дагы адамзатка эмне пайда эмне керек, бул питание керек деп атасыз, тамак аш керек болот деп атасыз. Эми тамак аш керек турган болсо, мисалы үчүн жанагындай специальный чипс алып турган болсо, пепси алып турган болсо, алар толтура химикаттар бар. Химикаттар бизге эмне кылып атат? Биздин денсаулыгыбызды болобу, бир башка нерсебиз болобу, зыян келтирип атат деп атасыз. Бул жерде биздин денсаулыгыбыз бузулуп атат деп атасыз. Бул жерге эмне кылып туруп атат? Терс натыйжасын алып келип атат деп атасыз. Ошондой жерде бизде андан биз адам технология аны токтотуп коюп туруп, натуралдуу нерселер чыгарса болот деп атасыз. Мисалы айта кетсек, эко чипсин айталы. Ал жерде адам жейт, бирок андан сырткары химикаттар да кетпейт деп атасыз. Ошондой эле чөйрөгө да зыян келтирбейт деп атасыз. Ошондой эле ал жакка жанагы пластмассаны келтирет да. Пластмассаны келтире турган болсоң, азыр экологияда кайсы проблема болот? Океанда карасаң, токсичный нерселер чыгып кетет дагы. Анын сырткары бир адамзат эмес, адамзатты курчап турган океандагы жаныбарлар дагы өлүп четке чыгып атат деп атасыз. Бул эмне болуп атат? Ошол жанагы адамзаттын турамыз багытта өлүп жаткан натыйжасынын себеби болуп жатат деп атасыз бул жерде. Эми булардан болсо, эгерде ошолар нерселерди биз алар жактан океандан болобу, бер жерден суудан ичип атасыңбы, же ичип атасың, бул жактагы өмүрүң кыскарып баштайт деп атабыз. Баштатканда биз башында айтып кеткен, бул адамзаттын негизги максаты бул бактылыкка жетүү деп атабыз. Эми ошол бактылыкка жетпей эле убактысы кыскарып барып атат дагы, ким биlir может эртең же бүгүн өлүп калышы мүмкүн деп атабыз бул жерде. Баштатканда ушул технологиянын туура эмес натыйжасын келип атканынан мен өмүрүм кыскарып баштап атат деген нерсе болот. Андан кийин бул жерде адамзаттын өзүнө каршы чыгат деп атабыз. Мисалы үчүн, ноутбуктарда карап көрөлү, бул жерде теория заговора деген айтышышы мүмкүн буларчы. Мисалы ал эмне деген атабыз. Мен мисалы фармацевтикме жок, технология ноутбуктарды чыгарам, ноутбуктан көргөндө биз зрениябыз бузулат. Зрениябыз бузулганда биз эмне көрөбүз? Ачык такуу үчүн ачыкта карарбыз, болбосо операция кылышыбыз керек, бир нерсе кылышыбыз керек. Баштатканда акчасын жөнө кетет деп атабыз дагы, ошол учурда биздин денсаулыгыбызга зыян келет деп атабыз. Эми бул жерде кала турган болсок, биз теория заговора бул жерде ошол эле кайра эле адамзаттын туура эмес жакта өзгөрүп кетип аткан жагын айтып атабыз бул жерде. Эгерде ошол ноутбукка очкинин стеклосун куруп турган болсоң, зрение бузулбай куруп турган болсоң, бул жерде биз туура багытта өсүп аткан болот деп айтмакпыз деп атабыз бул жерде. Демек бул жерде теория заговора бул дагы адамзаттын туура эмес өсүп жатканда бир далил болот деген нерсени айтып кетебиз бул жерде. Андан кийин бул жерде мисалы үчүн согуштарды карап көрөлүк. Согуштар эч кандай жакшы жыйынтык келтирбейт деп атабыз. Мисалы үчүн согушту деле жөнөкөй ынтымактуу жол менен чечсек болот. Мисалы үчүн любой эле нерсени консервативдүү сүйлөшүү менен алака менен чечсе болот. Мисалы экөөбүз урушуп кете турган болсо, сөзсө бирөөбүздү баарыбыз жебейлеп, же болбосо уруп, же болбосо тебелеп сөгүшүп эмес, жөнөкөй эле адамдык мамиле болуп, адамдык гумандык нерсе менен сактап калып, ошо менен сүйлөшсөк болот. Мисалы ала кетсек, ошо Иран менен Американы карап көрөлүк. Булардын айта турган нерсе эле адамзаттын туура эмес өнүгүүсүн колдонуп, согуштарды болобу, окторду болобу, мылтыктарды барып алып, бири-бирин өлтүрүп салса болмок эле. Бирок аларда гумандык нерсе бар, өзүрө сактап калып атат, адамга терс таасирин тийгизбейм дейт дагы, экөө алака келди дагы, согуш болгон жок деп атабыз бул жерде. Мисалы Иран менен Америка деген айтып кеттим бул жерде. Демек бул жерде жөнөкөй сөз менен да чечсе болот деп атабыз. Биз айтабыз, прогресске, өнүгүүгө биз каршыбыз жок деп атабыз. Өнүгүү берсин деп атабыз. Биз ал кайра колдойбуз деп атабыз. Бирок ал адамзатка эч кандай зыян тийгизбесин деп атабыз. Жадагы эле адамзаттын өмүрүн болобу, башка жерсин болобу, бир мүмкүнчүлүгүн
болуу ансын чектебесин деп атабыз, ал өссүн деп атабыз. Мисалы үчүн ошол эко продуктыларды айтып атабыз, согуштарды жөнөкөй жеңсе болоорун айтып атабыз. Анан кийин булар баардыгы өнүгүлүп антигуманный болуп баратат деп атабыз да. Гуманный деген эмне деп атабыз бул жерде? Гуманный бул адамгерчиликтүү нерсе, адамга любой жаман зыян келтире турчу нерсе бул антигуманный болуп калат деп атабыз. Эми өнүгүүлөр антигуманный болуп атат, эми бул жерде кантип болуп атат деп атабыз. Жанагы эле эгерде космоска ракеталар учуп атса, озон тешилет дагы сенде сонга зыян келтирип атат деп атабыз. Бул дагы антигуманный болуп атат деп атабыз. Жанагы эле чипсыларды, пепсилерди чыгара турган болсоң дагы сенде сонга зыян келтирип атат. Ошол эле антигуманный болуп атабыз. Эми бул жерде эмне үчүн денсаулыкту биз главный кыла алатабыз да бул жерде. Сен адам болгондон кийин сага денсаулык биринчи маңдуу болот. Эгер сен денсаулыгыңды өзүң болбасаң, нуждаться этпесең, анда сени ким кылат деп атабыз да бул жерде. Сен бул жерде адамзатты туура жакка өнүктүр, ошол эле учурда денсаулыгыңда туура кармап кал деп атабыз. Биз өнүгүүгө, прогресске каршы чыккан жокпуз бул жерде урматтуу. Өнүгө берсин деп атабыз, туура жакта өссүн деп атабыз. Ошол эле учурда адамзаттын 15 секундда адамзаттын өзүнүн сыйнасын сактап калсын деп атабыз. Гумандуулукту сактап калсын деп атабыз. Ошол эле өсүүнү бактылуу болуп аткан убактысында кыскартпай эле өсө берсин деп атабыз. Чоң рахмат. Анда кезекте өзү линияда тургузуу максатында биринчи апайса башчы класс сизге берилген убакыт алдырында биринчи комментарийлерди суроо берилбей, сиздин биринчи сөзүңүзгө мынтаңыз башталат. Рахмат, урматтуу сот. Баарыңызга финал болушуңуздар менен куттуктайм. Анда иштеп турган болсок, бизге бүгүнкү учурда өкмөт эмне деп атат да? Адамзат негизи туура эмес багытта өнүгүп бара жатат дейт да. Бирок аны бизге кандайдыр бир деңгээлде көрсөтүп бере алган жок да. Эмне себептен? Биринчиси мынтип атат да. Негизи өнүгүүдө эки жакка тең пайда болуш керек дейт да. Бул учурда мисалы адамдар чипсыларды жеп атат, колаларды ичип атат, ошол эле учурда өзүнө зыян болуп атат дейт да. Бирок деген сенде деген тандоо бар да. Мисалы сен чипсыңды келип оозуңа тыкпай эле, барып туруп коланы оозуңа куйбай эле да. Сен аны тандай аласың. Сен мисалы адам катары өзүңдүн мээң барбы? Мисалы сен мисалы кола сен сөөктөрүң чиритеткенине же болбосо чипсы сен неме эткенин зыян бере турганын баарыбыз билебиз да. Ошол эле учурда өзүн чектегендер дагы бар. Бул учурда то что жаккандар эмне үчүн жебесин да, алар деле мисалы сиз деле мисалы нитроны ичип атасыз туурабы? Сизге жаккан үчүн ичип атасыз да. Бул башка адамдарга зыян берет экен деп эле то что мындай да. Жана рахмат. Кыямат болот экен деп эле жана дарак тикпей койгон сыяктуу да. Каалагандар кыла берсин деп атабыз да, өзүнө жагабы ушул нерсени кыла берсин. Бул нерсе кээ бир адамдарга бактылык алып келип атабы? Анда кыла берсин деген нерсе болуп атат. Анан мынтет да. Максаты мисалы питаниянын немен айтып кетти да. Теория заговора деген нерсени айтып атат да бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө адамдар өздөрүнө каршы чыгып атат, өздөрүнө мисалы бир нерсени ойлоп чыгып атат, ошол эле учурда өзүнө каршы чыгып атат дейт да. Урматтуу соттор палатасы, биз адамзаты жаралган күндөн баштап эле умтулган бир жандыкпыз да. Дайыма бир нерсени жакшыртуунун үстүндө иштеген, дайыма өзүбүзгө мындай пайданы алып келген жандарбыз да. Бүгүнкү күндө ооба биз макулбуз да, мисалы бир нерсени ойлоп таап атканда ал жерде мындай ошибкалар болушу мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда адам аны өзгөрткөнгө аракет кылып атат да. Мисалы деген эмне болуп атат? Аябай мисалы зыяндуу автомобилдер чыкты эле, аны адамдар ойлоду да, демек бул зыяндуу экен, адамдарга башкачараак мындай немелерди кылайлы деп туруп азыр электрический немелерге өткөрүп атат. Бүгүнкү күндө башынан мындай кандайдыр бир деңгээлде зыяндар болуп келип туруп, бирок акырында баары бир деле адам ошого болгон мындай натыйжаларды дагы таап атат да, чөзүм жолдорун деп коет го, ошолорду дагы таап атат урматтуу соттор палатасы. Анан мынтет да, согуш дейт да, бүгүнкү күндө гумандык болуп атат дейт. Урматтуу соттор палатасы, согуш бул технология башталып кеткенде эле чыккан нерсе эмес. Согуш бул атам замандан бери келаткан нерсе. Даже тиги гректерден баштап согушуп келген да бүгүнкү күндөчү. Просто ошол учурда аларды освещать эткен мындай телеканалдар башкалар жок болчу. Азыр согуштар еще гуманнее урматтуу соттор палатасы. Эмне себептен? Себеби дегенде фотоаппараттар чыкты, телевизорлор чыкты. Согуштан канча адамдар жабыркап кеткенин ошону көрсөтүп беришти. Бизге согуштун жаман экенин көрсөтүп беришти. Биз ошондой болуп туруп, дайыма эле баягындай таш менен деп жүрө турган заманда жашаганда, анда дагы деле бири-бирибиздин каныбызды төгө бермекпиз. Башкача айтканда, ошол эле технологиянын өнүгүшү бизге согушту жаман көрсөтүп атат урматтуу. Бүгүнкү күндө адамдар эмне үчүн ошол жерге немеге чыгып атышат? Баягындай согушка каршы деген немелер менен, лозунгтар менен чыгып атышат, башка кылып атышат. Бул болуп келген, бирок азыркы учурда адамдарды жек көргөнгө үйрөтүп атат ошол согуштардычы. Болтурбаганга мисалы антет да, антигуманность болуп кетти, анан озон тешилет деген нерселерди айтып атат да. Бүгүнкү күндө урматтуу соттор палатасы биздин немебиз эмне болот? Бүгүнкү күндө
азыр буну немен түшүндүрүп кетем, умтулуу да. Бул адамдын натурасында бар. Силер бүгүнкү күндө умтула берсин деп атышат да, ошол эле учурда кайсы багытта умтулсун, ошону да көрсөтүп бербей атышат. Гуманный жолу кайсы? Сен бүгүнкү күндө адамдарга то, что мен мисалы бутум жок да турабы, мен бутума неметиш үчүн дагы деле өнүгүшүм керек да, ошол эле учурда кээ бир адамдарга зыян бериши мүмкүн. Булчу то, что биздин умтулуубуз адамдардын благосуна болуп атат. Мисалы дегенде, кандай десем, мен орукчамын дейин, менин көзүм жок туруп эле, азыркы технологиялардын жардамы менен мага экинчи шанс берилип атат. Ооба, биз түшүнүп атабыз. Ал ошол экинчи шанска жетүү үчүн биз кандайдыр бир жертваларга барып атабыз. Биз ошол эле пластиктерди көбүрөөк чыгарып атабыз. Биз ошол эле немелерди көбүрөөк чыгарып атабыз, билбейм. Бутум ооруган үчүн болсо, же болбосо башка бир жерден башка бир жерге жетүү үчүн автомобилдерди көбүрөөк колдонуп атам. Ооба, бүгүнкү күндө эч нерсе жертвасыз болбой турмакчы. Сен бүгүнкү күндө экзаменден өтөм десең, түнү менен көзүң шишип окуп чыгышың керек. Ошондой эле нерсе. Бирок ошол эле учурда ал өзүн актап атат деп атабыз. Башкача айтканда, акырында келип эле сага пайда алып келип атат. Сен ошол эле орукчан апаң барып туруп өпкөсүн алмаштырып алып атасың, же болбосо башка болуп атат да. Мисалы деген, мурда кандай болчу да, жанагы мелеп коет эле мындай чыгат го, зеленка коет го, ошондой оручу. Ветрянкадан эле адамдар кырылып кеткен. То, что бүгүнкү күндө технология бизге экинчи шанс берип атат. Анан экинчи, ооба, биз макул болуп атабыз. Бүгүнкү күндө зыяндары да болуп атат да, пластик чыгып атат, баракеттер чыгып атат. Бирок ошол эле учурда азыркы учурда адамдар өнүгүп атат турмакчы. Мисалы деген, одноразовый немелерди колдонгонго, ошол эле рахмат немелерди дагы мындай алмаштырганга аракет кылып атышат. Бүгүнкү күндө биз макул болмокпуз да, эгерде мисалы булар башкачараак бир жолун сунуштасачы, мисалы айткан нерсем жертвасыз эч нерсеге жете албайбыз деген нерсе болот. Анан айлануу процесси деп атабыз, урматтуу палатасы. Мисалы биз бүгүнкү күндө машиналардын жаман нерсесин көрүп атсак, ал жерге барып дарак тигебиз. То, что адамдар бүгүн жинди эмес да, бүгүнкү күндөчү бардыгы адамдардын благосы үчүн жасалып атат. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Адамдар узак жашасын, ошол узак жашасын деп атпай, сен бүгүнкү күндө технология туура эмес жакка өнүккөндө, анда билбейм, адамдар баары өлүп калмак, башка болмок. Мисалы коронавирус вакцинасы чыкканда, ага вакцина ойлоп табылышат. Бүгүнкү күндө медицина да туура жакка өнүгүп атат. Мисалы адамдар барып туруп башка планеталарда 11 секундда адамдар көбөйүп кетти. Мисалы айтыш мүмкүн да, адамдардын өмүрү узарып, бул планетага батпай калды депчи. Ошол эле ракеталар жасап туруп, барып туруп немеге башка Марстарга учканга аракет кылып атышат. Ошол эле озон тешилип кетти деп атат. Озонду дагы жамаганга аракет кылып атышат. Бүгүнкү күндө мен айткан нерсе, то, что биз баарыбыз бактылыкка, благога умтулабыз, ошол эле учурда ал жертвасыз болбой, сен жертвага барасың по-любому. Бирок ошол эле жертванын үстүндө иштеген да бул өзүнчө бир наука. Ошон үчүн адам благосы болгон үчүн наука туура жолдо атат. Чоң рахмат. Анда кезекте өз линиясын тургузуу максатында биринчи өкмөт сизге берген алдыңызда жана суроо берет. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө оппозициянын идеясы мондай болуп атат да. Бардык азыркы учурга келген адамдардын ам сезиминин өнүккөндүгү, азыркы учурдагы прогресс технологиянын өнүккөндүгү, медицинанын кайсы бир тармагыга плюс болуп аткандардын бардыгы алыста жаткырып аткан жертвалар деп атат да. Биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө именно жертвалардын болуп жаткандыгы, азыркы күнгө чейин уланып жаткандыгы именно адамзаттын туура эмес багытта өнүгүп жаткандыгынын натыйжасы деп атабыз да. Бүгүнкү күндө эсли адамзат туура багытта өнүккөн отурган болсо, анда булар айтып аткан жертва деген түшүнүк болбойт эле деп атабыз. Кыскасы ушул нерсени башкачараак түшүндүрөйүн да. Бүгүнкү күндө айтып атат, жертва деп атат да, ушундай түшүнүк болуп атат. Бардык нерсе жертваны талап кылат. Сен алдыга бир кадам ташташың үчүн дагы көзүңдү жолуп бир нерсе үчүн аракет кылышың керек, кайсы бир жаңа терс таасир беришиң керек деп атат да. Урматтуу сот палатасы, биз айтып атабыз, ошол сага терс таасир бериш керек. Анан сен ийгиликке жетесиң деген түшүнүктүн бар болуп аткандыгы бүгүнкү күндө адамзаттын туура эмес багытта өнүгүп жаткандыгынын натыйжасы деп атабыз да. Кийинки нерсе, сенде тандоо бар деп атат да. Кааласаң экону танда, кааласаң химикатты танда, бирок сен барып химикат тандап атасың, анткени ал сага кайф берип атат деп атат да. Урматтуу сот палатасы, биз ушул жерде да айтып атабыз, сен гумандуу мындай өндүрүүчү катары элдерге мындай химикатты деле кошуп берип атасың, плюс экону деле чыгарып атасың. Сен өзүңдү акташ үчүн мен сага экону деле чыгарбадымбы деп атасың деп атабыз да. Бүгүнкү күндө бул сен өзүңдү өзүң мындай актоонун бир жолу деп атабыз. Эгерде өндүргөн тарап мындай гуманный боло турган болсо, ал химикатты чыгарбайт болчу деген нерсени айтып атабыз да. Кийинки нерсе, кыскасы булардын айтып аткан нерсеси ошол.
экинчи шанс деп атат да, экинчи шанс болуп аткандыгы кандайдыр бир жертвалар что көрсөтүп бердик. Бүгүнкү күндө чын эле адамзат туура эмес багытта өнүгүп аткандыгына. Эми келели биз өзүнүн линияда эмне деп атабыз да? Эң алгач эле биз деле макулбуз, адам бир умтулганга аракет кылат, адамдын натурасынан өнүккүсү келип атат. Бирок карап көрөлү, мындай жок, кечирип коюңузчу, карап көрөлү да. Бүгүнкү күндө адамдар билип туруп, осознанно мындай сага терс таасир берип аткан нерселерди чыгарып атат деп атабыз. Обычный эле ноутбукка эмне үчүн көзгө мындай сактай турган нерсени эмне үчүн ноутбуктун бетине коюп чыгарбайт деп атабыз. Бүгүнкү күндө адамдар билет, ноутбуктун артынан сен барып ачык сатып аларыңды кошумча, бул алардын мындай ортосунда болуп аткан круговорот деп атабыз да. Именно адамдардын ошол багытта болуп аткандыгы тошто көрүп атабыз. Чындыгында адамзат туура эмес багытта өнүккөндүгүнө. Кийинки нерсе, биз согушту могул максат менен айтып атабыз да. Согушту эки түрдүү чечсең болот да, мындай келишим жолу менен, анан булар айтып аткандай бирөөнү басып алуу менен. Бүгүнкү күндө айтып атабыз, адамдар эмне үчүн сүйлөшүү чечими бар экен, бирөөгө барып мылтык такалашат, же болбосо барып кыскасы бирөөгө зыян беришип атышат да. Бүгүнкү күндө именно бири-бириге ок мындай такагандар дагы адамзаттын туура эмес багытта өнүккөндүгүнүн бир натыйжасы деп атабыз. Кийинки нерсе, биз айттык, адамзат үчүн эмне пайдалуу, адамзат үчүн бул анын ден соолугу, бул анын өмүрү деп атабыз. Ал эми сенин өмүрүң бул дүйнөнүн мындай өмүрү деп атабыз да. Бүгүнкү күндө сен үчүн экология зыян болуп атса, экологиянын таасири кайра эле адамзатка таасир берип атат. Сен ден соолугуңа чипси жеп атсаң, кайсы бир деңгээлде таасир берип атат. Ноутбуктун башында 2 саат карап отурсаң, ал сенин көзүңө терс таасир берип атат. Телефонду 3 саат чукуп отурсаң, ал кайра келип сага терс таасир берип атат деп атабыз да. Бүгүнкү күндө ошол нерселер адамдын психологиясына дагы, физиологиясына дагы, негизи эле анын ден соолугуна в общем терс таасир берип аткандыгы, бүгүнкү күндө анын туура эмес багытта өнүккөндүгү болуп атат деп атабыз да. Кийинки нерсе, жок, алам. Биринчи айтып атпайсыңар, ноутбукту мындай чыгарып койсо албай деп, лимит бар да, белгилүү бир компьютердин алдында отуруш керек деген. Андан ким ашып кетип атат? Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бул деле жана Гүлзада айтып аткандай тандоо деген нерсе менен бирдей болуп атат да. Именно сен өзүң 3 саат ноутбуктун алдында отуруп атасың, же болбосо кайсы бир аралыкты өзүң сактабай атасың депчи. Бүгүнкү күндө аралыкты сактабайт экенди, сага мындай терс таасир берер экендигини өндүрүүчүлөр алдын ала билет деп атабыз. Ал болгону сага чек коюп атат, болгону сага мындай өзүнү актаган сыяктуу көрсөтүп атат деген нерсени айтып атабыз да. А чындыгында ноутбуктун алдына келсең, сен андан башыңды чыгара албай калар экендигини, 3-4 саат компьютердеги играларды ойнойт экендигинди алар алдын ала билет деп атабыз. Ошон үчүн мындай полный защитасы жок эле ноутбуктарды бүгүнкү күндө чыгарып атат деген нерсени айтып атабыз. Чоң рахмат. Кийинки нерсе, бүгүнкү күндө биз бул нерсени туура эмес багытта өнүгүп аткандыгыны көрсөтүп берип атабыз. Ал эми туура багыт кайсы багыт деп атабыз да? Туура багыт бул негизи эле адамзатка такыр терс таасир тийгизбеген багыт деп атабыз. Бул именно кайсы бир деңгээлден 0,1 же болбосо 1% элеби, кыскасы 0% болгон даражадагы өнүгүүлөр бул акталган деген нерселерди айтып атабыз. Мисалы үчүн кадимки эле жанагы чипсини алалы да. Чипсинин сырткы кагазы эмне үчүн 4 бурчтук? Бүгүнкү күндө биз мындай макулбуз да. Ал 4 бурчтук болуп чыксын, 3 бурчтук болуп чыксын, кааласа тегерек болуп чыксын. Анда дагы мындай адамдын фантазиясы өнүгүү натыйжасында өнүгө берсин деп атабыз. Бирок анын ичиндеги нерсе химикат сага терс таасир бербеш керек деген нерсени айтып атабыз да. Анын ичиндеги нерсе мындай элдер что билип атат, терс таасир берип аткандыгыны, плюс анын альтернативасы катары экологиялык сага такыр мындай зыян бербеген нерселерди өндүрүүчүлөр билип туруп, осознанно чыгарып аткандыгы именно туура эмес багыт болуп аткандыгы деп атабыз. Ал эми биздин учурда кандай болуп атат? Именно өндүрүүчүлөр жалпы ала турган кардардарга, же болбосо жалпы адамзатка гумандуу мамиле кылып калат, мындай гумандуу болот деген нерсени айтып атабыз да. Кошуп коюңуз, что көрсөтүп бердик. Бүгүнкү күндө гумандуу жол менен өнүккөн учур бул акталган экендигини, плюс туура багыт менен өнүккөн экендиги болор экендигини. Ал эми оппозиция көрсөтүп берген жок. Кайсы деңгээлде мындай жакшы деп атат. Ой, кыскасы мондай да, азыркы күндө Марска көчүп кетип, Марска барып жашайбыз деп атат, бирок обычный эле ракты дарылабай эле турат деген нерсени айтып атабыз да. Демек бүгүнкү күндө ракты дарылабай аткандыгы дагы булардын жакшы таасир бергендигин далилдейт. Чоң рахмат, ана кезекте өзүнүн линиясын тургузуу максатында
Биринчи Айсам Мишель Шакар сизге берилген убакытты алтын минутта биринчи жана акыркы минутталар суроо берилет. Сиздин биринчи сөзүңүздө минуттаңыз башталат. Биздин идеябыз чыгара берсин, өнүгө берсин, бирок ошонун баары пайдалуу болсун эле, башкача айтканда бизге зыян келтирбесин депчи. Бүгүнкү күндө жашоодо эмне бар? Ак менен кара дайыма чоң келген, то есть бир нерсе кылалы десек, аны терс жагы да чыгат да, бизге башкача айтканда макул, нормальный, чистый, биз китеп эле окуйлу дейт да, аны деле канча көп убакыт окуп берсең, көзүңө зыяны келип атат да. Башкача айтканда биз компьютерди алып келип сага бергенде эле көзүң ойбай эле буга чейин деле ал нерселер болуп келген деген нерсе бар да. Дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө ошо биз мондай мүмкүн эмес да. Башкача айтканда бир нерсеге жетиш үчүн ошого аракет керек да. Бүгүнкү күндө ошол үчүн умтулушуң керек. Мисалы бир жерде окушуң үчүн же болбосо бир нерсе сатып алыш үчүн сен эмгектенип акча алып туруп ошол нерсеге жетишиң керек да. Бүгүнкү күндө сен ошондой эле жанагы туура продуктыларды дагы сен барып биз деген сага бербей эле биз монтип айтабыз. Кандай болгон өнүгүү башында эки этапта жүргөн депчи. Эң башында балким канча бир жыл мурун балким туура эмес иштеп жүргөн да. Башкача айтканда башчым айткандай машинаны жана туура эмес абаны чыгарып баштаган. Бүгүнкү күндө ошонун баары электрондуу боло баштады. Бүгүнкү күндө уже өзгөрө баштады деген нерсе да. Ошондой эле жана мисалы чипсыларды айтылчу да. Бүгүнкү күндө чипсылар эле эмес, жанагындай азыр элдер уже өнүгүүнүн аркасынан эмнеге жетип атат деген нерсе бүгүнкү күндө пайдалуу нерсеге жетип атат да. Башкача айтканда алар мээси жетти, то что чипсыны жебеген бул зыян экенин азыр атайын кактардан жасаган чипсыга окшоштуруп кактайып жасап берип атат да. Башкача айтканда аны мисалы чипсыны чыгарбаса ал нерсе оюна келбейт болчу. Бүгүнкү күндө чипсы адамды кызыктырды, бирок ал деген экологически чистый нерсе, кактарды кургатып чипсы сыяктуу кылып берген нерсеге жеткизип атат. Башкача айтканда бул уже пайдасына жеткен мезгилине жеткенде биз муну туура эмес деп эсептөөбүз, өзү адилетсиз болуп атат да. Анан мына азыркы күндө карайлы согуш, расизм деген нерселер аз да. Анткени техника өнүктү, жана көптөгөн элге жетти. Массалуу маалыматтар жакшы иштеп баштады, медиа жана кандай десем, элдерге чагылдырып бере алат да. Ошондой эле мисалы ушуга эле аралаштырып жана согуш, коопсуздук деген нерселерди баарын карап кете берсек болот да. Анткени биз буга чейин бирөөнү мисалы атып кетсе, өлтүрүп кетсек, аны табуу кыйын болмок да. Баягы чындыкты издей албай кечке биз аркасынан түшчүбүз. Бүгүнкү күндө ал жеңилирээк, башкача айтканда камералар орнотулат дагы. Мындай ыңгайлуу жактары көп да. Бүгүнкү күндө бизге өкмөт тарап эмнени көргөзүп берип атат? Бүгүнкү күндө жөн гана жаман жактарын көргөзүп берип атат дагы, как будто такыр пайдасын албагандай көрүнүп атабыз да. Биз именно компьютерди колдонууга муктаждыгыбыз пайда болгон үчүн компьютер чыгып атат да. Бүгүнкү күндө сага берип туруп, сөзсүз түрдө компьютерди колдон дебей эле, бүгүнкү күндө сенин каалооң, башкача айтканда ошол нерсенин баарын китептерди ачып окусаң деле болот. Компьютер берип атабыз сага, сен ошону колдонуп атасың, сага да белгилүү бир убакытты берип атат, калыбайм. Сага да белгилүү бир убакытты берип атат, бирок сен ошондон ашыкча убакыт колдонуп көзүң ооруган үчүн очки сатып алышың керек деп атасың да. Бүгүнкү күндө ооба очки сатып ал, анткени сен аны көзүң оорубаганда силерге керек болгон ден соолук үчүн деп атабыз да. Бүгүнкү күндө ал деле туура эле нерсе деген нерсе да. Эми дагы нерсе, бүгүнкү күндө туура позиция, башкача айтканда ден соолук маанилүү атат да биринчи өкмөткө. Бүгүнкү күндө өнүгүү туура эмес атат да. Ошондой эле жанагы ден соолуктарга атайын жаралган бутка мисалы жасалма бут кийип жүргөн нерселер бар, азыр ар түрдүү нерселер бар. Ошолордун баарын кабыл албай эле бүгүнкү күндө бул бардыгын туура эмес жакка өнүгүү барып эсептеп атат да. Эгер биз туура эмес жакка өнүгүп атсак, анда бүгүнкү күндө жанагындай вакцинанын түрлөрүн, спутник деген вакциналарды таба албай отурмакпыз. Башкача айтканда биз айтпай элебиз. Такыр бизде мындай, кандай десем, такыр мындай проблема жок болгон өнүгүүгө жетпей элебиз да. Бүгүнкү күндө биз башында проблемалар көп болчу, бирок күндөн күнгө азайып келгенде азыр бул деген азыркы учурда аз убагына жеткенде силер муну мындай кандай десем туура эмес деп айтканыңар өзү мындай адилетсиз да. Анткени биз качандан бери өнүгүп келип ушул малга жеткенде ошону туура эмес деп эсептөө бул адилетсиз. Бүгүнкү күндө булар деген жок кабыл албайм. Бүгүнкү күндө булардын идеясы эмне болуп атат да? Бактылуулук болот да. Башкача айтканда бактылуулук, адамдын бактылуу жашоосу. Эми ошону эле карап көрөлү, бүгүн кайсы учурда бактылуубуз? Барып деген, например, башка өлкөгө жетүүдө кыйналгандагы, же болбосо окууга өтүш үчүн ошол мамлекетке барып кыйналгандагы, же болбосо Skype менен барып туруп окууга өтүп кетип туруп, анан окууга өткөндөн кийин уверенно баргангабы, же болбосо башка мамлекетке барып, анан ал жактан өтпөй калып кайра Кыргызстанга кайтып келгендеги, башкача айтканда убакытты каржылаган туура каржылап атабыз. Башкача айтканда финансий жактан да туура колдонуп атабыз да. Бул деген только плюсту. Ооба биз минустар такыр жок деп айтпайбыз, бирок ага да альтернативалар пайда болуп атат да. Мисалы булар айткан эле чипсылардын пайдалуу түрлөрү чыга баштады да. Эми ошондой эле кандай десем жана көзөйнектин да керексиз болгон ноутбуктар чыга баштайт, такыр эле аны колдонбогон ноутбуктар чыга баштайт деген нерсеге
бүгүнкү күндө кабыл албайм. Өндүрүүчү катары силерде мындай нерсе бар да, что ноутбукту зыянсыз денсаулыкка зыянсыз кылып чыгара турган же болбосо тамак аштарды деле эко кылып чыгара турган мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эмне үчүн билип туруп дагы эле химикаттарды, дагы эле зыян бере турган нерселерди чыгарып атасыңар чоң? Бүгүнкү күндө карап көрөлү да, биз эмне башында эле эгер ушундай зыяндуу болуп чыгып дагы эле ушул зыяндуу жашоо менен жашабай элесек, бүгүнкү күндө ошол өнүгүүнүн өзү далил болуп берет да. Башкача айтканда, силер биз бир канча бир кыл, 2-3 кыл мурун ушул нерсени айтсаңар, бир жөнүндө биз ушунча өнүгүүгө жеткенде пайдасын көргөндөн кийин биздин ошол өнүгүүсү туура эмес деп айтып, өзү туура эмес анткени биз ошондой майдан нерседен баштап туруп, эми зыянын азайткан жерге жеткенде булар туура эмес деп айтуусу өзү адилетсиз да. Эми биздин идея эмне болот да? Башкача айтканда биз айтып атабыз. Неге жетип атабыз да? Адамдар деген натура деген нерсе бар да, то есть ал бир нерсени каалайт да. Башкача айтканда, бир китеп окудуңбу, дагы 2-3 окугуң келет, ошондой эле компьютерге муктаждык пайда болду, компьютерге жаратып атат да. Бул болгону биздин жашообузду ыңгайлаштырып атат да. Мисалы ар тармактуу бир гана экологияны деле мисалы коргогонго ар кандай немелер чыгып атат. 15 секунд алдын ала экологияны коргоо үчүн же пластикаларды кайрадан обрабатывать этип аны карап чыгарып атат. Бүгүнкү күндө ушул өнүгүүгө жетпесек, ошондо биздер туура эмес деп айтса болмок да. Бүгүнкү күндө чипсинин түрлөрүн чыгара баштады, пайдалуусун чыгара баштады. Ошол эле бактылуулук биринчи өкмөттүн ден соолукка деген идеясынын баары бизде өнүгүп атат да. Анда эмне үчүн бул деген туура эмес экенине өздөрү жооп бербейли. Рахмат. Oyun жазып коюм просто. Кийин өз акчаны кызыктап жүрбөм. Чоң рахмат. Андай кезекте экинчи палаталар болсо, өзүнүн линиясын тургузуу максатында экинчи өкмөт башчы чакырат. Сизге берилген убакыт 6 мүнөт, биринчиден 40 мүнөт аларда суроо берилбей, сиздин биринчи сөзүңүздөн мүнөтүңүз башталат.